Садыр Жапаров электр энергиясынын тарифин көтөрүү тууралуу пикирин айтты. Кемин шаарында көп диагностикалык көчмө клиниканын ачылышында Садыр Жапаров жалпысынан бир катар социалдык маанилүү темаларга токтолду. Алардын бири энергетика жана суу тартыштыгы. Президенттик аппараттын билдирүүсүнө ылайык, Жапаров бул тармактагы көйгөйлөр жакында эле пайда болгон, бирок акыркы 30 жылдан бери топтолуп жатканын белгиледи. Садыр Жапаровдун айтымында энергетика тармагында кыйынчылыктарга карабай электр энергиясынын керектөөнү чектөөнү жана калк үчүн электр энергиясынын болгон тарифти жогорулатпааны тапшырды. Элдин айлык акысы, пенсия жана жөлөк пулу көтөрүлгөндөн кийин гана тарифти көтөрүү мүмкүнлүгүн кошумчалады. Ошондой эле өлкөдө бир нече ГЭСтердин курулушу башталып, 2025-жылга чейин энергетикалык кризистен чыгат деп айтылат президенттик администрациянын билдирүүсүндө. Бул аргумент кейжи. Эл чындыкты билсин. Баткенде аскер формасында адамдар кыргыз чек арачылары таш бараңга алды. Баткен облусунда кыргыз-тажик чек арасында формачан адамдар Кыргызстандын чек арачыларына таш ыргытышты. Бул тууралуу 24 KG агенттигине өздүк булактар билдирди. Маалым болгондой, окуя Худжамп Канибада Муна жолунда болгон. Борбордук айылында жергиликтүү май куюучу жайдын жанында Honda Accord үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу трассанын жээгинде бара жаткан. Бул учурда алдын ала маалыматтар боюнча аскер кийимчен 5 адам унаадагы чек арачыларга таш ыргыта баштаган. Натыйжада унаанын айнектери сынган, бирок эч ким жабыркаган эмес деп айтылат маалыматта. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин. Акылбек Жапаров тажик министри менен өз ара аракеттешүү маселелерин талкуулады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Тажикстан Республикасынын премьер-министринин орун басары Усмонали Усмонзада менен Европа биримдиги Борбордук Азия биринчи экономикалык форумунун алкагында жолукту. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдиргендей, жолугушуунун жүрүшүндө кыргыз-тажик өз ара аракеттешүүсүнүн актуалдуу маселелери боюнча пикир алмашуу жүрдү. Эки республиканын гидроэнергетикалык потенциалын өнүктүрүү боюнча биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга өзгөчө басым жасалды. Тараптар эки эл ортосундагы ишенимди чыңдоо жана жергиликтүү тургундар арасында чың алууну алып келүүгө багытталган ар кандай аракеттерге тыюу салуунун маанилүүлүгүн белгиледи. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров бир чымчым жерди кемитпей кийинки муунга өткөрүп берүү ыйык парзыбыз. Мамлекет башчысы тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрүнө карата калкка жасаган кайрылуусунда тарыхтын алдында мамлекетти өнүктүрүүгө жана бийлик эл болууга милдеттүүбүз деген оюн айтты. Баа жеткис Мураз бизге чоң жоопкерчиликти жүктөйт. Мекендин бир чымчым жерин кемитпей, бир үзүм нарк населин бузбай кийинки муунга өткөрүп берүү биздин ыйык парзыбыз. Бул тууралуу өлкө башчы Садыр Жапаров тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрүнө карата кайрылуусунда билдирди. Президент Кыргызстандын мамлекет эгемен эл улут катары сакталып калуусуна жаратман инсандардын эмгегинин орду бар экенин айтты. Ата бабаларыбыздан калган бай тарых, баа жеткис Мураз бизге чоң жоопкерчиликти жүктөйт. Азаттык идеясын бекем карманып, көз карандысыздыгын ар дайым бекем коргоону уран кылып келген ата бабаларыбыз баскан баранды жолду бартап, бизге тартуу кылган керемет жерди нускалуу элдүү көздүн карегиндей сактап, анын бир чымчым жерин кемитпей, бир үзүм наркын населин бузбай кийинки муунга өткөрүп берүү биздин ыйык парзыбыз. Элибиздин басып өткөн жолун сый урмат менен эскерип, татаал тарыхтан таамай сабак алып, учурдагы абалыбызга баа берип, андан туура жыйынтык чыгарып, келечекке бийик максаттарды коюшубуз абзел деген Жапаров. Мамлекет башчысы ошондой эле Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Исхак Разаков өңдү кыргыздын чыган уулдарын жана алардын үсөнгөлөштөрүн эскерип, таазим этүү тарыхы менен сыймыктанган думактуу эл экендигибизди кабар бере тургандыгын айтат. Биздин сыймыктана турган өтмүшүбүз, кылымдарды карыткан өрнөктүү маданиятыбыз жана үлгү боло турган тарыхый сандарыбыз бар. Демек, ата бабаларыбыздын тарыхтын алдында мамлекетти өнүктүрүүгө, бийик эл болууга милдеттүүбүз. Ал үчүн татыктуу тарбия менен адеп ахлакка, терең билимге, алдыңкы илимге басым жасап, биримдик менен ынтымактуу туу менен бийик максаттарга умтулалы деп кошумчалады Садыр Жапаров. Эске сала кетсек, 7-8 ноябрь күндөрү Кыргызстанда тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү делип 2017-жылдан бери белгиленип келет. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Оорукананын полунда жаткан эне баланын маселеси бейтаптарга Ош шаардык медициналык жайынан 60 орун бөлүндү. Ош облустук балдар ооруканасында бейтаптардын көптүгүнөн орундар жетишсиз болуп, эне баланын полдо жаткан сүрөтү жарыяланган. Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетовдун тапшырмасы менен шаардык балдар ооруканасынан 60 орун бөлүндү. Сезондук курч, респиратордук вирустук инфекциялар менен ооругандардын көбөйүшүнө байланыштуу облустун райондорунан Ош облустук балдар ооруканасына кайрылган бейтаптардын саны көбөйгөн. Мындан улам шаардык балдар ооруканасынан орундар бөлүндү дешет Ош шаардык мэриясынан. Белгилей кетсек, Ош шаарынын мэринин мурдагы басма сөз катчысы Азамат Абсатаров облустук балдар ооруканасында орундар жетишсиз болуп, эне балдардын полдо жатканын, дарыгерлер барын карап жетишип жатканын белгиленген. Булак Super.KG. Эл чындыкты билсин.
Адил Турлукулов президент Элем Адумаровдун чыныгы оппозициялык күч экенин түшүнүүдө. Президенттин шайлоонун таза өткөрүү боюнча жарлыгы чыкканда мамлекеттик кызматкерлердин үгүт иштерине кийлигишүүсүнө тыюу салынган, бул канчалык аткарылышы мүмкүн? Шайлоону бийликтин кийлигишүүсүз ачык өткөрүү планы жеке Садыр Жапаров тарабынан чын дилден болуп жатат деген ойдомун. Анткени азыр конституция боюнча президентте жогорку кеңеште кандай гана курам болбосун аларга көз каранды болбой мамлекетти башкаруунун бүт мүмкүнчүлүктөрү, жолдору бар. Ошондуктан оппозициялык күчтөр бир мандаттуу округтан көз карандысыз бийликке жагынбаган саясатчылар келсе дагы азыркы бийликке коркунуч туудурбайт. Азыркы шайлоо тарыхта болбогондой адилет ачык өтүшү мүмкүн. Себеби административдик ресурс добуш сатып алууларды болтурбого бийлик өзү кызыктар болуп жатат. Эгерде админ ресурс колдонулду, добуштар массалык түрдө сатылып алынды деген фактылар ачыкталып, элдин көчөгө чыгышына себепкер болсо, бийликке ошондо чыныгы коркунуч жаралат. Буга чейин жолдорду бууп, жергиликтүү бийликтин имараттарын басып алуу сыяктуу көрүнүштөр болуп келген. Эгерде шайлоо таза өтпөсө, мындай окуялар кайталанбайт деп эч ким кепилдик бербейт. Байкашымча БШКнын жергиликтүү бийлик органдары, министрлер кабинети, президент өзү баш болуп таза ачык шайлоо өткөрүүгө аракеттенип, муну айгинелеп көрсөтүп дагы жатышат. Мындай учурда бийликчилделген ата журт Кыргызстан ынтымак сыяктуу партиялардын парламентке келиши канчалык реалдуу болот? Сиз аларды бийликчил деп атап кеттиңиз. Пикиримде алар көбүнчө азыркы номенклатура тагыраагы орчундук кызмат ээлеп келгендер, олигархтар, акчалуу адамдар чогулган партиялар. Бул партиялар бийликке ыктап өздөрүн бийликчил деп көрсөткөнгө аракет кылып жатышат. Чындыгында Садыр Жапаровго ата журт Кыргызстан келеби, ишеним келеби, керек болсо ата мекен, альянс же бүтүн Кыргызстан келеби айырмасы жок. Ар бири менен иштешип жетүүгө кудурети жетет. Парламентке 50% ашык оппозиция келбейт, ошондуктан ким келсе дагы азыркы бийлик коркпойт. Тескерисинче, парламентке көз карандысыз партиялар келбей калса, жогорку кеңеш легитимдүү эмес деген пикирлердин күчөшүнө жол ачат. Ошол себептен дагы бийлик буга таптакыр жол бербейт деген менде ишеним бар. Канча оппозициялык партия келиши мүмкүн деп ойлойсуз? Бир катар партиялар оппозициябыз деп айтып жатканы менен чындыгында бир эле оппозиция бар. Бул бүтүн Кыргызстан. Садыр Жапаров да бекерине Мадумаров тууралуу айткан жок да, президент эле Мадумаровдун чыныгы оппозициялык күч экенин түшүнүп жатат. Ал эми альянс, ата мекен партиялары бийлик менен иштешип кеткенге көнүп калган. Алардын курамына дагы көптөгөн бийликтин функционерлери, бийликке ыктаган адамдары толтура. Бүтүн Кыргызстан кандай гана шайлоо болбосун сөзсүз түрдө 100 миңдеген добуштарды алып жүргөн. Бул жолу деле ошондой шарты бар деп ойлойм. Мисалы, Азаттык партиясы оппозициябыз деп айтышууда, бирок Ахматбек Келдибековдун оппозиция болуп бере аларына ишенбейм. Башкаларынан деле оппозиция болуу табиятында жок. Булак аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Бишкекти каптаган түтүндөн жылуулук электр борборунун бийик түтүгү көрүнбөй калды. Бишкекти кайрадан калың түтүн каптады. Бул туурасында окурман сүрөттөр менен бөлүшүп, Бишкек жылуулук электр борборунун бийик түтүгү ыштан көрүнбөй калганын айтты. Сүрөттөрдөн көрүп тургандай, иш шаардын төмөнкү аймактарында бийик имараттарды да каптаган. Өлкөдө суук түшкөн мезгилден тарта түтүн маселеси жаралат. Бирок бул көйгөйдү чечүү же четтетүү азырынча бир жолго салына элек. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Урматтуу, отко салса күйбөгөн, сууга салса чөкпөгөн, калың элди тажатканын сезбеген, БШКны ээлеп алып айдаса да кетпеген Шайлабекова. Сиз өзүңүздүн эскертүү сөгүштөрүңүз менен элди алаксытып чогулган лагмандарыңызды биздин кулагыбызга илгенди токтотуңуз. Шайлоо компаниясы учурда мыйзамдуу шайлоо тартибин бузгандарга эскертүү бериптир. Сөгүш жарыялаптыр деген чуш сабачы сандырак сөздөрдү соц тармактардан тынбай угуп жатабыз. 30 жыл аралыгында коррупция болуп көрбөгөндө гүлдөп кеткен биздин өлкөдө өз эркине койсоң, Кыргызстанды түп тамыры менен эли менен сатып жибергенден кайтпаган зыянкеч жуткучтардын заманында сиздин сөгүшүңүз эмне болуп калыптыр? Көздөрүн май баскан желкеси кабаттап, мойну жоон биздин коррупционерлерге ооз эки эскертүү сөгүш бул дайраны кечсе ашыгынан чыкпагандай эле сөз да. Азыркы шайлоого деле дээрлик илгерки эл тажаган тажатмалар кетип жатышат. Чындыгында кандидаттарды көрүп 7-чи чакырылышта эле чимкирик парламент болуп окшойт деп калдык. Дал ошол чимкирик парламент болушуна сиздин салымыңыз чоң болуп жатат. Шайлоого эрежесин бузгандарды шайлоодон четтетип салбай, сиздин эмне үчүн өлбөскө ашый болуп БШКны ээлеп олтурганыңыздын себеби сиз ата өлбөсүн араба сынбасын деген принцип менен жүрөт окшойсуз. Шайлоого өздөрүн коюшкан кандидаттарга да жагып, ошол эле маалда өзүңүздүн эч кимге кереги жок эскертүү сөгүштөрүңүз менен элдин кулагына лапшаларыңызды илип, элди жалган сооротуп жатканыңыз давно эле билинген. Камалгандар, соттолгондор, соттоло тургандар, коррупцияга шектүүлөр, кылмышка сабуу участниктер, диплому көмөн жараткандар, Орусиянын жарандыгын алгандар, кыскасы эч бир көрсөткүчтү текшербей, иликтебей бир отар койду жайыттан айдап келип короого камагандай кылып, баарын каттап салгансыңар. Депутат болом дегендердин арасынан кимдерди гана таппайсың, көңүлүң айнып кускуң келет. Парламентке барышып, бюджетте миллиардтар расход болуп жошолор жазган мыйзам кыргыз элине керек бекен? Чечип алып аныңарды өлкөнүн башына чаптап салдыңар. Союзду көргөн адамдар элеңерге ошондогу тартипти мыйзамды бир аз болсо да сактап койбойсуңарбы? Элдин тагдыры менен ойнобой деп Шабы Мырза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин.